Улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Максим Лисицын окуу машыгуу жыйынына 33 оюнчуну чакырды. Алгач курамга чакырылган футболчуларды айта кетели. Дарбазачылар: Ержан Токотаев, Артем Пряткин, Марсель Сомкулов, Жомой Султан. Коргоочулар: Валерий Кичин, Тамерлан Козубаев, Бектур Амангелдиев, Амантур Шамырзаев, Исян Браусман, Азим Азаров, Нурбол Бактыбеков, Мищенко Александр, Сүйүнтөк Мамыралиев, Нурлан Улаадилет, Дацеев Саид. Жарым коргоочулар: Алимардан Шүкүров, Илдияр Зарыпбеков, Каймер, Эрмек Кенжебеков, Темирболот Тапаев, Амир Жапаров, Адылжан Абдурахманов, Айдыл Кадыржанов, Ахмедов Нуралимжан, Эрбол Атабаев, Нурланбек Сарыкбаев, Жумашев Атай. Чабуулчулар: Кимимер, Гүлжигит Алыкулов, Кожо Жоелов, Сталбеков Нурдөөлөт, Максат Алыголов, Батырканов Эрнест. Бул тизмедегилердин басымдуу бөлүгү дайыма чакыруу алып акчаларды алдыга сүрөп келгендер. Биз көптөн бери чакырылбай кайра кайтып жаткан оюнчулар жана дебютанттар, ошондой эле чакыруу албаган оюнчулар жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Максат Алыголов жана Нурланбек Сарыкбаев кайрадан курамга чакырылды. Жаңы машыктыруучу бул сезондо өз табына келген Муралымжан Ахмадовду жана Палестина менен болгон бетеште гол киргизген Азим Азаровду курамга чакырган. Ал эми дебютанттар Максат Алыголов олимпиадалык курамдын жабуучусу. Александр Кристиан 2021-жылы жолдошук бетештеги чакыргандан бери улуттук курам үчүн эптик ойун өткөрө элек. Абдышата клубунун ярым коргоочусу Нурланбек Сарыкбаев дагы Лисицынын кеңейтилген тизмесинен орун алган. 25 жаштагы Индия чемпионатында ойун көрсөтүп жаткан Бектур Амангелдиевдин дагы чакыруу алчу мезгили келип жетти өңүнөн. Бул тизмени талаштуу дегенибиз Премьер-лигада жакшы ойун көрсөтүп аткан оюнчулардын чакырылбаганына байланыштуу. 24 жаштагы Амир Жапаров Кыргыз Премьер-лигасынын алкагында алга клубунун алмашууда отурган оюнчусу болуп туруп, башкы курамга чакырылганы суроо туудурат. Ал ушул сезондо айрым беттештик алмашууга чыгууда. Балким анын ордуна бул сезондо өзүн жакшы көрсөтүп, голдук пас дагы чыгарып берип, оюн көргүзгөн Кайрат Жоргобек уулун чакырса кандай болмок. Курамга чакырылгандардын арасында Бекназ Алмазбеков жок. Галатасарай жаштар курамасынын чабуучусу Бекназ учурда жаракат алып калганы тууралуу мифтер бар. Аны менен катар курамга Фархат Мусабеков чакырылган эмес. Абдышата клубунун креативдүү жарым коргоочусу азыркы учурда улуттук курамга керек. Азырынча эмне себептен чакырылбаганы белгисиз. Жалпылуу айтканда учурда күчтүү деген оюнчулардын көпчүлүгү курамга чакырылды. Бирок ошол эле учурда улуу муундагы курамга жардам бере алчу оюнчулардын чакырылбаганы өкүнүчтүү. 5-сентябрь Иран менен болчу беттешке Максим Лисицын улуттук курамды кандай даярдап барат жана анын Кыргыз курамасына болгон философиясы боюнча дал ушул оюндан кийин кеп козгоюп.